Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мына 2 күндөн бери биздин ушу кыргыз-тажик чек арасында Карамык айылынын жанында посто, ушул жерде чоң алайда чоң чыңалуу болуп аткан, ал боюнча кансыл чаралар көрүлгөнүн баарыңыздар көрдүңүздөр, билесиздер. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, өзүбүздүн войскабыз жана башкаларды биз тартып келип, бул жерде кармап турганга, жана элдин коомчулуктун ушул жерде жашаган элдердин Карамык, Каратейит, Жекенди айылдарынын жана түгөл эле ушул Чоң Алай районунун жашоочуларынын коопсуздугун сактоонун негизинде көптөгөн чаралар көрүлдү. Элдер ушул жердеги 3-4 айыл көчүрүлдү. Эми ушул чаралардын баардыгы 2 күн ичинде көрүлгөн болчу. Бүгүн кечеден бери биз ушу коңшу тажик тараптын чегара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы генерал полковник Ятимов Саймен Сатарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Кечээки жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүбүз майнапсыз болгон. Ошонун негизинде биз элди көчүрүүгө мажбур болгонбуз. Бирок бүгүн кайрадан ошо жолугушуулар уланып, мына эртең менен бери бир нече жолу жолугушуп, азыр гана Бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуудун жыйынтыгы боюнча жолугушуу мындай майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Ошол протоколдун баардыгы 1-2 сааттан кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Коомчулук баарын угат, көрөт. Ал жерде 7-8 пункттан турган биздин келишимдерибиз бар, сүйлөшкөндөрүбүз бар. Ошону коомчулук угат. Азырынча мен айтып турайын, биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына бардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин бардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Мен ойлоймун, келишимдерди кабыл алынган убакытлары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды, биз кабыл алган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу. Мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз. Салам алейкум, кыргыз эли, мына ФБД достор. Баарыңарга салам болсун. Фейсбукта отургандар, Кыргызстандын да карагылачы, күн ысык дегендей да. Күн абдан ысык. Ысыктандан көрөк көлгө азыр көл боло элек да сезону. Бассейнге түшкүлө, эс алгыла. Айтарым ошол силерге. Анан могул Фейсбукта отуруп алып, президентти сындап, ушундай кыйын мезгилде жумурткадан кыр издеп аткандар үчүн дагы да мен эмнеге чакырып кетемин? Фейсбуктагы достор, кыргыз элим, келгиле. Ысыктандан көрөк бассейнге түшүп, тоого чыгып эс алалы. Президентке, өкмөткө иштегенге убакыт берели, тийишпейли. Жөнү жок бирөө жоголуп кетсе эле, же бирөө кыйшак басып калса эле, президентти, өкмөттү күнөөлөп жатып калбай, андан көрөк күзгө чейин эс алгыла.
болду эми Facebook'ta отуруп алып, кечке эле өкмөттү, президентти сындап, жамандап, андан же бир кемчилик издеп отура бергенде биз оңолбойбуз. Анын үстүнөн карагалачы, Тажикстандагы биз ушинтип ыркыбыз кетип, бири-бирибиз менен ызылдап аткан мезгилде Тажикстандагы бизди басып алганга аракет кылып жатат да. Ошондуктан бардык кыргыз элин биримдикке чакырып кетемин. Блогерлер дагы жөнөкөйлүү Facebook'ta ар дайым отургандар, өзгөчө президентти сындап аткандар, жумурткадан кыр издеп аткандар, келгиле биримдикте бололу, мондай кыйын мезгилде биримдикте болуп, президентке жана өкмөткө иштегенге убакыт берип, андан көрөк мондай Кыргызстанды карачы, ар дайым асман ачык болсун. Асманды карагалачы мына. Асманды карачы, ысык, сонун. Ушундай ысыкта мондай бассейнге келип түшүп, эс алла да, бир туугандар, кыргыз элим, эс алла да. Ошол мен айтар сөзүм. Келгиле, бардыгыбыз күч бирдикте дейт, бардыгыбыз биримдикте болуп, президентти, өкмөттү жардам берип, ага жакшы сөздөрдү айтып турсак, жакшы сөздөр дегеним, патхалим сөздөр деген жокмун. Мына чыкканда өзүбүздүн колдоорубузду көргөзүп турсак, мурунку бийликке караганда, мурунку президенттер, мурунку өкмөттөргө караганда азыр көп эле жакшы иштер болуп жатпайбы? Мына кумтөрдү деле частично болсо дагы кумтөрдүн алтыны Кыргызстанга кетип атат, жана башка көптөгөн айта берсе. Ошондуктан мына камалып жатат, эч ким камалбаган депутаттар да камалып жатат, көптөгөн жакшы нерселер болуп жатат. Ошондуктан кыргыз элим ушундай мезгилде бири-бирибизди жемелебей, бири-бирибизди тарткылабай, андан көрөк биримдикке чакырып кетемин. Жайында ысыкта бассейнге түшкүлө, тоого чыккыла, эс алгыла. Келгиле, президентти жана өкмөттү колдоп, коштоп туралы. Анан күзүндө анан сындагыла. Биз колдоп, коштоп турдук, бирок колдоп, коштоп турсак да силер муну кылган жоксуңар деп, күзүндө отуруп алып, анан кышында отуруп алып сындагыла. Азыр болсо ушундай мезгилде биримдиктүү болуп, биримдигибизди көргөзөлү. Кыргыз элим, мен баардыгыңыздарды биримдикке чакырып кетемин. Жана президентти дагы жана анын өкмөтүн дагы колдоп турушуңарды өтүнөмүн.